суу, агым суу боюнча водозаборлорду курушубуз керек. Мектептер, фаптар бүт бары курулуш керек. Мен силерден суранам, жердештер. Бул жолда алданбагыла. Арам акчага сатылбагыла. Кандай маселе болбосун, айыл өкмөттүн эсебинен, областтын эсебинен, райондун эсебинен, республикалык бюджеттин эсебинен алып келип чечебиз. Бирок ошентсе дагы алар мага ишенип, менин кылган эмгектерими көрүп айтып атат. 10 миллион тапкан киши эмне себептен ошол 10 миллион таза акчасына 10 миң сом арам акчаны кошуп атат да. Кыргыз элин малдай кылып 5 миң сомго сатып алган. Даже койдун баасы бүгүн 11 миң сом экен. Мамлекеттин, элдин тагдырын ойлобогон коррупционер миллиондорду мен жек көрөм. Беш миң сом керекпи же элдин рызкысы бакубаттуу болуу керекпи? Мекенчилик партиясынын 11 пункттан турган программасын аткарылышы керек. Эми сизде биз мына туруш баардык колдойбуз Кудай кааласа. Баягында туура эмес акчаларды албайбыз. Адилеттүү, ак иштегендерди колдойбуз. Дос болсоң камчы Ташиев, Садыр Жапаровдай бол деп айткым келет эле. Ушул эки балаңдын колуңан чыгарба. Мен дагы 5 жыл өтүп калсам жакшы иштеп берейин. Бирок бул балдардын келечеги бар. Ушундай жигиттерибиз, уулдарыбыз тургандан кийин биз спокойно уктасак болот. Мына будущий Садыр Жапаров, мына будущий Камчы Ташиев. Ошон үчүн мен сөзүм башымда айттым. Мен 5 жылдык депутаттык өмүрүмдү жаштарга арнайм. Чакан ишканалар ачылат, футбольный полелер ачылат, баскетбол, волейбол, большой теннис, спорт, бир сөз менен айтканда. Даже бой без правил. Мен буну обещать еттим жаштарга. Балдарыбыздын келечегин булгабайлар, баарыбыз ушу колдоп берели. Эми ушул 5 жылдыкта алданып калсаңарчы, мына ушул балдардын убалына каласыңар.